Мен тұрған жер Ош шары, Ош шары деймін да, Фурқат туғандар. Алиханов кен көшесінің кіреберісінде тұрам. Шар жақтан келген болсаңыздар, Фурқат круговойға келесіздер. Фурқат круговойдан Мады тарапқа 500 метр жүресіздер. Ошалай трассасы, Алиханов көшесі, асфальт көшелердің бірі. Ушул Алиханов көшесіне кирип 700 метр жүрсөңүздөр, сол жақта экинчи линияда сатылуучу жерибиз жайгашкан. Бул асфальт көчө биринчи линия. Сол жақтағы екінші линияда жерибиз турат. 700 метрдей эле киресиздер. Бара бериңиздер. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган жерге дагы келип калдым. Бул ошондой экинчи линиядагы көчө экен. Мыналчы. Наркы көчөгө өтсөңүздөр, бул жанагы асфальт мен көрсөткөн көчөгө чыгып барасыздар. Ошол асфальт көчө, андан кийинки эле бул экинчи линиядагы көчө. Мындай жүрүп келсеңиздер, сол жакта ушул жер сатыкка чыгып аткан кези. Маалымат берип баштайын. Анан достор, теректер турат, көрүп атасыздарбы? Бул жерге мектеп, садик, ФАП түшөт. Ошо соц объекттердин местасы жакынкы күндөрдө башталат. Мына жерди мен азыр сиздерге көргөзүп берем. 5 сотук экен. 5 сотук болгондо 20га 25 4 бурчтук квадратный жерлердин бири. Лайктан басып, колдоп туруңуздар. Кудай буюрса, колдон келишинче маалыматты сиздерге берген аракет кылам. 5 сотук болгондо, мына кошунанын Песковой заборунан башталат дагы 20 метр. Өйдө тарапка 25 метр. Ушул жер туугандар. Кааласаңыздар тегиздеп аласыздар. Кааласаңыздар мына кошунаңыздар сыяктуу эле фундаментке баягы уклон кылып фундаментти куюп, каалагандай кылып үйдү сала бересиздер. Мына кошунаңыздар деле эч кандай үйүнүн жерин тегиздеген эмес. Уклон кылып туруп эле салып койгон. Зато жамгыр жаап, нарак-берак болгондо суу турбайт, сразу эле көчө тарапка алып түшүп кетет. Ошол жерде эле негизинен жакшы. Көлчөк болуп калбайт да. Эми жүрүңүздөр, ушул жер участоктон мына өйдө тарабына чыгып, ошол жактан дагы маалымат берейин. Негизинен жакшы, мындай панорамный сонун жер экен. Үйлөр дагы өтө көп болуп, сон болуп көрүнүп турат экен. Мына ошол жер жакты. Менин машинам турат. Ошол жер көчө. Көчөдөн эле мына мен тарапка 25 метр. Бул жакка кошунан ажатканасына чейин 20 метр. Ушул жер туугандар. Эми сөздүн ачыгы бир аз уклон, бирок фундаментти мындай уровень кылып, мына жагын ылдый, нар жагын бийик кылып, мына кошунаңыздардай кылып салбасаңыздар болот. Жамгыр жаса зато суу прямой көчөгө чыгып кетет. Негизи ушундай деле жакшы. Мындай көлчөк кылып алса, тегиздеп жамгыр жаса болду, уже суу толуп калат да, опасный. Көрүп атасыздар, ошол жерден мен тарапка 20 метр, ичкериге жол тарапка чейин 25 метр. Свет бар, суу бар, Бешкошкон эл. Фуркатты билесиздер, шаарга жакын. Шаардан бир 10 мүнөттө деле келип каласыздар да. Анан так, мына жерди көрдүңүздөр, эми жерде тура бербей мынаяктарында бир көргөзүп түшүндүрүп коеюн. Телефондо бүтө турган иш эмес, жер сиздерге керек. Келип көрүп кетиңиздер. Жер алган адам азыр утулбайт. Жер алып утулуп калды эми, арзандап кетти деп башын чапчыган адамды мен көрө элекмин ушул жака чейин келипчи. 28ге чыктым, андай адамды көрө элекмин. Болгон документин текшерип алыш керек, болду. Азыр мына жакта. Мына эси суранды эми. Кичине акча кошуп коем. Жакшылап тартып берчи деп. Болду дедим. Сууну көргөзүп кой деди, атайын басып келип атам ушул жака. Агын сууну көрдүңүздөр. Мына жолдор деле асфальт. До конца асфальт болгон. Выз деген бойдон каттап турасыздар. Мына жер уже кошунаңыздардыкы. Мына кошунаңыздар деле уже фундамент куюп атыптыр. Фундамент куюлуп аткан чектин наркысы сатка чыгып аткан кези. Түшүндүрө алдым, Эң негизгиси мына Туннук каналдын суусу келип турат. Эми жердин баасына келе турган болсок, $43,000 кеми бар. Айткан баасында сатпайт. Любой адам түшүрүп берет.
Эч ким сатпайды. Айткан басында. Келип соолашыңыздар. Машинаңыздар болсо, машинаңыздар деле айтыңыздар. Ушу машинам бар, болобу, болбойбу деп. Болбойт десем, койгула эми алмаша берели деп кичине жылуу сүйлөсөңөр ынап калышы мүмкүн. $43.000 кеми бар, аракет кылыңыздар.